Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2014-жылы 13 миллион литрдей алкоголдук ичимдик өндүрүлгөн болсо, 2018-жылкы өндүрүш көрсөткүчү 4,5 миллионго да жеткен эмес. Борбор калаадагы ичимдик саткан дүкөндөрдө соңку жылдары алкоголдук ичимдиктерди сатып алгандар да азайды. Мурунку караганда алкоголдук продукция сатып алуу азайды. Бир жагынан бул жакшы көрүнүш. Эл жанагы таза турмуш өткөзүп атканда. Элдин маданияты өстү дейм. Элдин маданияты алкоголду эмеганга. Анан дагы жанагы жаш балдар, жаш поколение азыр жакшы ушул мусулманчылыкка жакшы кармашып атат деп ойлойм. Мелкоптовый дүкөндө оптом арак сатам. Так, 7-8 жылдан бери. Башында жаңа чыкканда кичине клиент тарта албай азыраак сатып атканбыз. Анан кичине көбөйүп барды, кайра халал тойлор аралаша баштабадыбы? Алар арак жок өткөрүп атат. Анан кичине басаңдады. Жаштар болсо бул азыр энергетик деген суусундуктар чыккан, жана канды бат айланткан. Ошого өтүшүп атат. Аябай азыр 90% деп айтсам деле болот. Ооп кетти ошо. Кээ бир айылдарда жергиликтүү эл динаятчылардын үндөсү астында арак сатууга таптакыр тыюу салган учурлар болуп жатат. Бирок арак өндүрүшүнүн азайганында өкмөттүн жүргүзгөн саясатынын да кайсы бир деңгээлде таасири болду дешет. Өлкөдө спирттик ичимдиктерди жарнамалоого тыюу салынган. Ошондой эле алкоголдук ичимдиктерге акциз салыгы салынат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өз кезегинде Кыргызстанда арак ичүү азайганын жакшы тенденция катары карап, колдоого алууда. По данным Всемирной организации здравоохранения, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, дүйнө жүзү боюнча жылына алкоголдук ичимдиктерди колдонуу киши башына 9 литр деп эсептелген. Кыргызстан алкоголдук ичимдиктерди колдонуунун жогорку көрсөткүчү болгон киши башына 12 литр деп эсептелген Европалык регионго кирет. Кыргызстанда бул көрсөткүч киши башына 6 литрге туура келет. Башкача айтканда, Кыргыз Республикасында алкоголдук ичимдиктерди колдонуу акыркы 20 жылда 2 эсе азайган. Бул биз үчүн дагы, элдин саламаттыгы үчүн дагы абдан жакшы көрсөткүч. как для нас, так и для здоровья населения. Спирт ичимдиктери дүйнөдө адам өлүмүнө жана ооруларга алып келген 9-чу фактор. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкектеги наркологиялык борборго жылына алкоголдон ууланган 9 миңдей адам түшөт.